Эфирде ачык айкын программасы менен Каныкей Бозгунова, саламатсызбы? Бүгүнкү берүүбүздө азыркы мезгилде маанилүү делген бир маселени талкуулайлы деп турабыз. Тактап айтканда, окуу жылы аяктап бараткандыгына байланыштуу миңдеген бүтүрүүчүлөрдү жана ошол эле учурда ата-энелерди азыр кесип тандоо деген маселе ойлонтууда. Ошондуктан кантип кесип тандоо керек, кайсы кесиптер бүгүнкү күндө престиждүү деп эсептелет, кесип тандоодо эмнеге көңүл буруу керек жана ушул эле маселеде эмне кемчилик кетиребиз деген суроолордун тегерегинде талкуу куралы деп атабыз. Бүгүнкү студиябыздын меймандарын тааныштырайын. Баштапкы кесиптик билим берүү башкармалыгынын башчысы Төлөсбай Абылкасымов, ошондой эле эл аралык билим берүү жана изилдөө борборунун директору Алмаз Ибраев жана саясатчы Сейтек Качкынбай. Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келдиңиздер. Алгач убактыңыздарды бөлгөндүгүңүздөр үчүн ыраазычылык билдирем. Алгач суроону сизден баштайлы. Негизи бул кесип тандоо, тагдырды тандоо, ошол эле учурда келечекти тандоо болуп эсептелет да. Билим берүү тармагында ушу бизде кесип тандоо багытында кандай бир мамлекеттик деңгээлде көңүл бурулабы, кандай иштер алып барылат ушу билим берүү министрлигинин алкагында? Арбаңыздар, кутмандуу күнүңүздөр менен кыргыз калкын бүгүн жакшы бир маселени козгоп отурасыздар. Балдардын азыр бүтүрүүчүлөрдүн астында чоң милдет турат. Баягы ата эненин астында дагы балдарга кандай кесип берсек, балдар кандай кесип тандаса келечекте эмне болот деп азыркы ааламдашуунун мезгилинде ошол эле азыр саясат дүйнө жүзүндө болуп аткан кооптуу маселелердин негизинде азыр балдардын астында кайсы адистикти кайда барып иштесек деген чоң милдет турат. Ошон үчүн министрлик тарабынан бул боюнча өзүнүн иш чаралары, пландары бар, стратегиялык пландарга да киргизилген. Ошонун негизинде биз ошол боюнча иш алып барабыз. Биз азыр негизи башталгыч кесиптиктер менен орто кесиптиктерде атайын бул жогорку окуу жайларында баягы багыт кесипке багыт берүү боюнча иш пландары иштелип, ар бир окуу жайында өзүнүн планы менен жерлерге, мектептерге чыгышып, ачык эшиктерди, башка иштерди баардыгын жүргүзүп турушат. Анан ошондой эле кесипке тандоо боюнча атайын чемпионаттарды, атайын выставкаларды, баягы көргөзмөлөрдү уюштуруп турушат пландарга негизинде. Ошон үчүн бул эме азыр эң негизи баланын тандоосунда ата эне эч качан балага тоскоолдук болбош керек. Бала өзүнүн көкүрөгү менен, көөдөнү менен, жүрөгү менен өзү кандай адистикти тандайм десе, ошого мүмкүнчүлүк бериш керек. Анан кээ бир балдар ата энелери сен буга барасың, тиге барасың дегенин бала 5 жыл окугандан кийин же болбосо 3 жыл окугандан кийин ошол кесипке барбайт да, анан кайрадан кесип тандап, андайлар азыр биздин учурубузда көп болуп атат. Эң негизи азыркы ааламдашууда анан IT технологиянын өнүп турган кезигинде балдардын көпчүлүгү азыр IT жагына кетип атат. Себеби IT менен иштеген, мейли айыл чарбасы болсун, мейли медицина болсун, мейли тигүүчүдө болсун, баардыгы азыр программалашып, информатиканын өнүккөнүнө багыттуу бүт жумуштун баардыгы эле азыр IT менен болот. Ошон үчүн баардыгын айтат элем, ошо IT жагына жакшы көңүл берип, ошол неме жакка бир багыт алганда дагы өзүңөр тандаган кесиптерге анан келечекте кыргыз элине, ошо кыргыз мамлекетине, өзүңөрдүн үй бүлөңөргө, өзүңөргө бир жардам бере турган, экономика салым кошо турган бир жакшы адистерди тандоого мен түртүп кетет элем. Азыр эң негизги бизде мына тоо кен багытындагы, анан кийин айыл чарба багытында, анан азыр бизде негизги ушу экскаватор, трактор, анан жаңы механизмдерди окуу боюнча бул багыттар боюнча бизде иштер жүрүп атат, бирок ошол тармакка көп кадрлар келет. Мисалы үчүн азыр бизде тоо кен өнүп аткан үчүн бизге moo экскаваторду, moo машиналарды окутканга адистер болот дейт. Биз ошолорду окуталы десек, бирок балдар келбейт. Бизде может мүмкүнчүлүктөр эле бар окуу жайларында, бирок балдардын өзүнүн тандоосу башка жакка ооп жаткандыгы үчүн ошон үчүн болот. Азыр биздин илгеркидей баягы экономика, анан юридика болуп кетсе, азыр медицина жагында көп болуп атат, бирок окусын дейбиз, бирок окуса дагы баягы балдардын немесин келечегине балта чаппай, балдар өзүнүн кесибин, өзүнүн тандаган адиси боюнча жүрөгүндө, көөдөнүндө тандаш керек да. Ошон үчүн мен айтып кете элем ата энелерге, балдарга баягы ийип отуруп түз кеңеш, анан жети өлчө бир кес дегендей, балдар ошол кесип тандаганда ушу туура тандаса деп ойлойт элем да. Алмаз мырза, сиз ушу билим берүү багытында иш алып барып жүрөсүз да. Бизде азыр ушу Кыргызстанда кесип тандоодо эмне артыкчылыгыбыз, анан кемчилигибиз бар? Анткени биз турмушта көрүп эле жүрөбүз да, кесип тандоодо ошол эле ата энелер деле багыт берген күндө ошол эле учурда бүтүрүүчүлөр дагы көп жаңылганын байкайбыз да. Эми жаңылган деп айтабызбы, муну мындай бир беткей айтыш мен айтам мүмкүн эмес демекчимин да. Неге дегенде, мурдагыга салыштырмалуу баягы бизде дегенде өзүбүздүн тарыхыбызга мындайча айтканда Советтер Союзуна салыштырып келебиз да баарыбыз тең. Анда деген бир кесипти окуп алып, бир кезде ошол менен өмүр бою ошол мындайча айтканда ал кесип сени багат. Ошол диплом менен бир эле диплом
бир эле кесип ошо менен баягы аягына чейин чыгасың, өмүрүң аягына чейин. Кааласаң, Мындайча каалабасаң айтканда эми анда деген мынча көп өзгөрүү болуп кетпейт да. Бир доктур болдум, мугалим болдум, өмүрүң аягына чейин ошо менен иштеп көтөрүлүп кете бересиң да карьераң боюнча. Биз бүгүнкү күндө деген заман такыр башка болбоду. Такыр башка болду. Ошондуктан бүгүнкү күндө эмеге ар кандай кубулуштарга, ар кандай өзгөрүүлөргө даяр болуш керек. Ошондо балким бүгүнкү күндө бир кесип эмес, бир нече кесиптин ээси болууга туура келет да. Ошондуктан аны мындай пландаштырып атканда мен барып эле мисалы мугалим эле болом, анан өмүр бою мугалим болуп иштейм деп айтыш бүгүнкү күндө өтө татаал, өтө кыйын. Себеби дегенде эртең эмне болуп кетет, же эртең балким ал кесип жоюлуп кетеби? Себеби дегенде кээ бир кесиптер уже жоюлуп атат. Же болбосо анын ордуна башка кесип келеби, же болбосо ал кесип кереги жок болуп калабы дегенге даяр болуш керек да. Ошондуктан бүгүнкү күндө бир нече дагы кесип алыш керек, даяр болуш керек. Ошондой жана ошондой эле эмеден бизде мен ушул мүмкүнчүлүк менен пайдаланып айтып кетейин дедим эле да, кеңеш катары биздин жаштарга, ошо бүтүрүүчүлөргө сөзсүз эле жогорку окуу жайга тапшырам деп жанталашпаш керек да. Эгерде өзүңдүн баягы өзүңдү багам, же болбосо өзүңдүн баягы жага турган ушул кесип менен иштейм дей турган болсоң, анда сен деген колледжге деле тапшырсаң болот. Колледжге тапшыра турган болсоң, ал колледжден сен кыска мөөнөттө бүтүп туруп бир кесипке ээ болосуң да. Дагы экинчи жагын айтат элем, бир аябай мындай популярдуу эмес жактарын да караш керек да. Мисалы бүгүнкү күндө Кыргызстанды айтып атабыз. Кыргызстанга бизде деген мал чарбасынан алганда биз агрардык республика деп коебуз. Бизде мал чарба менен жана ошондой эле жер айдоо менен негизинен мындай элдер алектенет да. А бирок ошол өзүбүздүн эле канча баягы 4 түлүк малыбыз бар. Көп Кудайга шүгүр, бирок ошону бага турган, дарылай турган ветеринарлар жок бүгүнкү күндө. Чоң көйгөй. Малдар бар, канча деген оору боло турган болсо, ошонун алдын алып, ошолорду дарылап баягы сактап калганын ордуна канчалар өлүп калып атат, шарп болуп атат, сибирский язва болуп атат, дагы башка бүгүнкү күндө түшүнүксүз оорулар келип атат. Ошондо алыс кетпей эле бүгүнкү күндө өзүбүздүн Кыргызстанда иштей турган көп кесиптер болуп атат. Экология жагынан мисалы карай турган болсок, мына бүгүнкү күндө экология азыр аябай бир чоң көйгөйдүн бири болуп атат. Бүгүнкү күндө экология маселеси күн тартибинде ошол эң биринчи тизмелерде турат. Климат өзгөрүп атат. Мына бүгүнкү күндө мына тышта азыр кар боргонактап жаап атат. А бизде экологдор жок. Кантип биз өзүбүздүн ушул кооз табиятыбызды, Кудай берген табиятты сактап калабыз, эгерде өзүбүздө экологдор жок боло турган болсо, туурабы? Ошондуктан бир аз бул эмеге башкача кесип тандоого бир аз башкача карап ойлонуп көрсөк, сөзсүз эле мына жогорку окуу жайга окуйм, же болбосо сөзсүз эле баягы популярдуу болуп калган кесиптерге тапшырам дебей, ошо бүтүрүүчүлөр өзүнүн жөндөмдүүлүгүн карап көрсө, кайсы жерде талап бар. Чыныгы айтканда ошол өзүм да ушул жерге келет ойлонуп көрө турган болсом, ошо өткөндө бизде дагы бир көп семинарлар болгон. Ошол жерлерде бизде экологдор жок экен, ветеринарлар жок экен. Мына туризмди азыр өнүктүрөбүз деп атабыз, ошо сервисти биз ошо жогорку деңгээлде жакшы сапат менен сунуштай албай атабыз азыр чет элден келген саякатчыларга. Демек керектүү бүгүнкү күн заман талабына ылайыктуу кесиптер бар бизде бар, ошо жана ошол менен иштей турганга мүмкүнчүлүк да бар да, Сейтек мырза, айтсаңыз, бул кесип тандоо менин түшүнүгүмдө бир эле адамдын баягы тагдырын тандоо эмес, ошол эле учурда биздин мамлекеттин келечеги, мамлекеттин бүгүнкү күндөгү абалына дагы байланыштуу болуш керек деген ойдомун да. Сиз кандай ойлойсуз? Ушул кесип тандоодогу жаңылыштыгыбыз мамлекеттин тагдырына таасирин береби? Эми кесипти тандоо дегенде негизи мына азыр көрсөтүүнү силер азыр апрелде алып келип атпайсыңарбы? Азыр ОРТ жакындап калганда депчи. Негизи кесипти 11 класста тандабаш керек да негизи. Ал 30 жашка чейин адам тандайт негизичи. Жаш кезде ар нерсе кылып көрүү маанилүү деп ойлойм азыр жаштаргачы. Кааласа машина жууп көрсүн, кааласа самсакан ачып көрсүн, кааласа дордойдо соода кылып көрсүн, кааласа айтиге барып көрсүн. Адам өзү тапкыча бул жолду бир 30 жашка чейин адам нары бери урунат экен да булчу. Бул нормаль нерсе экен. Анан бирок биз маанилүү нерсе бар да, бул универсалдуу мындай скилл, мындай өнөр бар да. Ал дзюдоист болсоң деле, химик болсоң деле, мугалим болсоң деле, врач болсоң деле, кайсы кесипти тандабагын
сага керектүү болгон мындай бир нече касиеттер бар да. Бул мен санап кетейин, бир 3 касиетти балдарга биз колдон келсе ушу 6 жаштан баштап бере башташыбыз керек деп ойлойм да. Керек болсо 4-3 жаштан. Бул биринчиси, бул англис тилди үйрөтүшүбүз керек. Ким болбосун, сварщик болобу, ким болбосунчу, болгондо да инглис тилди TOEFL аркылуу үйрөтүү. Бул биринчиси. Экинчиси, бул критикалык ой жүгүртүү деп ойлойм да. Мындай аналитикалык ой жүгүртүүгө үйрөтүүчү. Мындайча туруп эле КТРден берген жаңылыктын баарын эле тынч акыркы чындык экен, ОРТ менен РТРдеги канал бул акыркы чындык экен деп эле ошону кабыл албастан NewTV'ни, Next TV'ни, Азаттыкты, BBC'ни, КТРди баарын салыштырып көрүп, Facebook'та карап, өзүнө ыңгайлуу, мунунуку чындыкка жакын окшойт деп анализ кыла ала турган жөндөмү бар адамды кылып үйрөтүү да экинчиси. Үчүнчүсү бул эмоционалдык интеллект деген түшүнүк да. Бул деген нерсе азыр бизде физиктер, химиктер, математиканы 5ке билген балдар бар, өлө кыйын балдар бар, бирок адамдар менен сүйлөшө албайт, тил табыша албайт. Урушуп кетет заматта элечи. Мен билем себеби депчи. Бул математиканы 5ке билет деген нерсе бул сөзсүз ал жашоодо ийгиликтүү болуп, адамдар менен тынчтыкта, гармонияда жашайт дегенди билдирбейт алчы. Бул эмоционалдык интеллект деген нерсе адам өзүнү башка адамдын көзү менен караганды үйрөнүү, өзүнүн эмоцияларын контролдой алуу деген сыяктуу мындай. Анан кечке эле наалып, мамлекет жаман, президент жаман, тиги жаман деп наалый берген да бул касиет да ошол дагычы. Ушундай нерселерди жок кылуу, бул ошон үчүн балдарга бул универсалдуу баягындай skills, өнөрлөр бар да, ошондой касиеттер бар. Ошол касиеттерди үйрөтүшүбүз керек деп ойлойм. Анан бул жерден агайды айтып кетти, негизи балдарга өзүнө кесибин тандатыш керек. Баарынан туруп эле, балам сен юрист болосуң, балам сен экономист болосуң деп эле барып эле юрфакка окута бербей. Бизде азыр көбүнчө ошондойбу? Бизде азыр ошондойлор бир топ көп болуп калбады. Мисалы, Орусиядан келген баары эле биринчи үй алышып, анан же болбосо кымбат машина алып алышат, 20, мисалы 10 жылдыкка деп туруп, анан бензинин куя албай кайра артка сатышат го. Ошол сыяктуу болбош керек да, мындай максатты билишибиз керек негизичи. Баланын жөндөмү эмнеде болуп атат? Футболист болгонго жөндөмү болуп атабы, же диктор болгонго, же журналист болгонго, ошого карап туруп ата-эне негизи баланын жардамчысы болуш керек да, ассистенти болуш керек. Баланы мындай ээрчитип барып эле сен могу жерде окуйсуң деп. Элементардык эле нерсе, биз мисалы конокко барып калып, үйдө балдар болот мындай 5 жашар, 6 жашар баласынан балам кандайсың, жакшысыңбы, ким болгуң келет деп мындай андай сүйлөсөң, ата-энеси сразу эле биз мындай болгубуз келет, биз мынтикибиз келет деп баланы сүйлөтпөй эле ата-эне чечип салган мындай нерселер бар да. Мээсине сиңирип салат кичинекей. Ошого негизи ата-эне болууну үйрөнүү да маанилүү экен да, ушу балдарды кесип тандоотуудачы. Биз балдарды эле тигиндей бол, моундай бол дебей, өзүбүз дагы ата-эне болушубуз керек да. Себеби балдар бизди чоңдордун айтканыбызды эмес, кылганыбызды туурап чоңое турган нерсе да. Ошого азыр эми көпчүлүгү түшүнүп баратат, балдарга адамдык капиталына инвестиция кылыш керек экенинчи. Мисалы, биз тойлордон, же тигилерден, шернелерден тажап атабыз го көбүбүз. Аяк акча таап атабыз, бирок балдардын жок дегенде 1 айлык TOEFL'га барган курсун эми мисалы 4000 же 5000 сом болот да, ошону чыдап окутуп коюу бул баланы мындайча айтканда кафе, ресторан кылып куруп аткан сыяктуусуң да сен. Ал мындай 30га келип калганда анан ал укмуштай мөмөсүн берет деген нерсе да. Ошого бул мындай комплекстүү карала турган нерсе да негизичи, кесип тандоочу. Төрөсүзбай ага айтсаңыз, жогоруда Алмаз мырза айтпадыбы, жанагы жетишпеген кесиптер. Өткөндө бир курулуш компаниянын өкүлдөрү менен сүйлөшүп калсам, бизде ошол курулушчуларда көп бир кесиптер, ошол эле ширетүүчү сыяктуу кесиптер жетишпейт экен да. Анан ушул нерселерди, мына керек болуп аткан кесиптин ээлерин даярдоо үчүн биз эмне кылышыбыз керек мисалы? Биринчиден бул биз билебиз, баардык эле баягы кесиптерге биздин ички немебизди ойлошубуз керек да. Биз баягы кыргызбыз. Кыргыз болгондон кийин менин балам баардык эле же президент болуш керек, же депутат болуш керек дегендей мааниде айтып атпайбы агайлар деле. Ошондон үчүн биз балдарга тандаганда туура биз ширетүүнү деле, же мисалы үчүн ветеринарды деле, же агрономду деле биз
мына бюджеттик орун дагы берсек да балдар келбей атпайбы? Биз ошолго тартсак дагы келбей атат. Себеби алар кийин иштеп барганда ошолордун айлык немелери, маяналары аз болуп атат. Ошондой немелер, штаттар баардыгы баягы райондордо же немелерде кыскарып калган. Ошон үчүн бул маселени бир эле бир министрликке же башкаларга жүктөбөй, бул комплекстүү бүт баардыгыбыз чогуу иштешибиз керек да. Ошон үчүн баягы балдар немени тандаганда, мисалы үчүн тоген деп атабыз, Алмаз мырза айтып кеткендей көп нерселер бар. Биз баардыгын даярдоого мүмкүнчүлүгүбүз, шартыбыз, окуучуларда баардыгы бар. Бирок биздин ички баягы биздин менталитетибиз, өзүбүздүн кыргыз деген баягы немебиз бар. Мына биз изилдөө жүргүзгөндө бир жылдары Таласка барып сурап калсак, 99% мен Бишкекте окуйм, а Таластагы окуу жайлар жөнүндө билбейт дагы, сурабайт дагы. Ошондо ал жерде лицей да бар, колледж да бар, жогорку окуу жерде бар. А Талас жөнүндө сөз билет. Мен дейт Төлкө Бишкек барам. Ошондой мааниде бүт эле ошондой да, биз тияка кетебиз, бияка кетебиз, бул жерде окубайбыз деп. Ошон үчүн эгер ар бир райондон, ар бир аймакты алсак, биз баягы окуу жайларды ачканда ошол аймактын ички немесине жараша биз кесиптер, ошол адистиктер бар. Бирок биздин баягы бир эле немебиз, ошо кыргыз деген бир немебиз бизди бутка тосуп турат да. Азыр балдар түшүнүп калды. Мына мен билгенден 10-15 жыл мурун башкача болсо, азыр балдардын баардыгы кесип тандоого неме болот. Бул азыр айтып кетпедиби, биз киргизели деп атабыз. Мектептен баштап тарбиялоо, бала бакчадан баштап тарбиялоого, кесипке тандоого азыр атайын баягы социалдык жактан биздин немелер бар да, борборлор. Ошолорго биз атайын немелерди киргизгенбиз. Балдар өздөрү азыр барып мектептен эле биз киргизели деп атабыз. Ошо мен Германияга барып келгенде ошондой экен да. Мисалы үчүн 9-класстан кийин бир күн келет, бала ошол жерге кирип таанышып, анан экзамен тапшырат. Өзүнүн немесин тандайт. Баланын жөндөмүн тандайт. Ошо жөндөмүнө жараша бул бухгалтер болобу, же экономист болобу, же тракторист болобу, уже бала мектептен эле калыптана баштайт да. Анан ошонун негизинде кийин ошол жака барганга мүмкүнчүлүк берип, бала өзү тандай баштайт. Себеби өзүнүн жөндөмү көрөт да. Мен мисалы үчүн врач болом деп эле жүрсө, анан бир күн барып баягы ошол экзамендерин тапшырып көргөндөн ал уже может быть ширетүүчүгө жарайт, же болбосо бул трактористке жарайт. Ошондой биздин министрликтин өзүнүн пландары бар. Алмаз Бешенович азыр чоң жакшы неме коюп атат, максат коюп. Мисалы үчүн мектептин программасын мектеп окутсун деп атат. Кесип тандоо бакытын лицейлер, колледждер окутсун. Анан азыр неме да 3 жыл окуп алып, 3 жыл окуганда лицейлерде айрыкча балдар баягы 3-4 курска барганда бүтпөй калып атат дагы, анан же турмушка чыгып кетип атат, же болбосо окууну бүтпөй таштап кетип атат. Бул бир жагынан мамлекеттин акчасына неме болсо, баягы кедергесин тийгизе, экинчи жагынан балдар бүтпөй калып, кесип албай калат. Ошон үчүн азыр биз жаңы багытта, жаңы немеде иштейли деп атабыз. Алмаз Бешенович ушундай тапшырма коюп атат. Мектепте балдар мектептин программасын окусун, а лицейлерде кесипке гана багыт бере тургандай кылабыз. Анан биз азыр жаңы немени киргизели деп атабыз. Ошо 10-11 бүткөндө балдар 10-класста бир мындай неме тапшырып, баягы ушу кесип тандоо боюнча, анан ошонун негизинде биз кесиптик лицейлерге балдарды байлап, анан 11-класста бүтүп кетип атканда аттестаты менен ошо кесипке баягы мурдагы союзду деп коебуз, жамандабайбыз, союздун жакшы жактары бар. Ошондой кылалы деген үмүт менен, ошондой менен ниет кылып азыр бир тапшырмаларды иштеп атабыз. Буюрса сентябрдан баштап эгер муну киргизип калсак, азыр пилоттук негизде Бишкекти кылалы деп атабыз. Бир 10 жакты лицейди алып, 10 жакты мектепти алып, ошону иштетип көрөлү деп атабыз. Бир пилоттук негизде. Эгер ошол өзүнүн жемишин немесин берсе, биз бүт немеде мамлекет өзүдө ошону киргизели деп атабыз. Алмаз мырза, ушул эле сөздү улай, кесип тандоодо негизи эмнеге көңүл буруш керек? Жана баланын оюна койгон туура элеби негизи? Баланын оюна коюш керек. Бирок азыркы мына мектепти бүтүп аткан балдар 11-класстан бүтүп атат да, алар али жаш да, мындайча айтканда, дагы жашы жете элек. Анан өз алдынча да бир монда кесипти тандоо, баягы келечектеги карьера жасоо дегенге да мындайча айтканда толук баягы ошого эмеси да жете элек да. Мүмкүнчүлүктөрүчү ошону багытты туура тандоого. Ошондуктан ага деген жардам бериш керек. Ким берет? Эң биринчиден ошол ата-энеси жардам берет, мугалимдер жардам берет, мектеп жардам берет, администрация ошол мектептен администрациясы жана ошондой эле мына силер уюштуруп аткандай иш-чаралар, бир эмелер болобу, семинарлар өткөрүлөбү ошол жерлерде, кандай туура кесипти тандоо дегенге ошолорго барып катышыш керек да. Угуш керек, ата-энесинин айтканын угуш керек, туугандарынын айтканын, коллегаларын же улуу агалары болобу, эжелери болобу, уже университетте окуп аткандар же болбосо бүтүргөндөр баардыгына ошолоруна кулак салып, ошолордун мындайча айтканда тажрыйба, маалымат топтош керек да. Анан ошолордун баардыгын чогултуп келип, өзү кайсыга баягы көңүлү жатат да, кайсы кесипке ким болгондо ошону иштей алат да. Баягы айтып коет го, мурда дагы жакшы сөз бар эмеспи? Эң бактылуу адам ким эртең менен чыгып баягы жумушка баргысы келсе, кечинде кайра үйгө кайткысы келсе, шашылып кайтып келсе дегенде, ошондо жумушка бара турганда, сен дегенде өмүр бою же бир канча бир жыл эртең менен кечке чейин
жума сайын ай сайын иштей турган ошо бир жумуш да, ошого кайсы жумушка сен ошого ыраазы болуп ошо көңүлүң менен барасың. Демек ошого деген сен мындайча айтканда даяр болуш керексиң да, ошону тандап атканда. Бирок анан жанакы ой айтылып атпайбы, жаңылып калабы дегенчи. Бүгүнкү күндө мен ойлойм бул сөз мындай бир туура келбейт бүгүнкү күнгө. Себеби дегенде бүгүнкү күндө ошол кайра эле азыр биз сүйлөшүп аткандай эле туура ошону башынан тактап кетиш да мүмкүн эмес. Ошондуктан университеттерде өзүңүздөр билгендей биринчи, экинчи курс бул деген мындай профессиональный, общий профессиональный бул даярдоо болот. Бул баардык адистерге көбүнчөсү бирдей эле кетет да. Анан биринчи, экинчи курста окуганда дагы студент маалымат топтойт, өзү коомчулукка аралашат, дагы өзүнүн кайсы багытка баягы тандап алган багыты туура экен же болбосо туура эмес бекен аны да тандоого мүмкүнчүлүк болот. Экинчи курстан же биринчи курстан кийин дагы кесип алмаштырып кетсе болот да. Бул да жакшы мүмкүнчүлүк бар бүгүнкү күндө ушул биздин. Сейдек мырза, сиз айтпадыңызбы жогоруда баягы 30 жашка чейин ар нерсени сынап көрүш керек, ар кандай кесипти? Алмаз мырзанын ою деле ошондой жакын болот да. Эгер кесиби жакпай турган болсо, кийин башка кесипти алмаштыра алууга мүмкүнчүлүк бар бүгүнкү күндө дегендей. Ушул багытта анда ушул мамлекеттик деңгээлде бир саясат, билим берүү саясаты жүрүш керекпи? Бул негизи кандай билим, мамлекет деген адамдарды алдынан эле бир багытка мындай алып келүү бул Советтер Союзунда болгон нерсе да, илгери план менен болчу да. Бүгүнкү күндүн чакырыктары өзгөрүп атпайбы, ар түрдүү болупчу. Мисалы, акыркы мезгилде жакында эле мен анализди көрдүм. Мисалы, Америкада азыр эң көп айлык алгандар, могу менеджер же тиги пиарщик же тиги ар бир бөлүмдөрдүн ичинен дагы эң көп айлык алган акыркы мезгилде айтчилер экен да, программисттер экен. Ошон үчүн мисалы биз 2 гектар жерге дарбыз эгип, баягындай картошка эгип, аны канча ай күтүп, анан болуп калат, болбой калган жылдарга карабай, анын кирешеси канча болуп калат биз билбей атабыз да. Бирок айтчилер ошону эле даже керек болсо офистин кереги жок экен да. Булар coworking мисалы бир же болбосо жөн деле бир кофеканага барып 2 ай ал эртең менен кичине чай заказ кылып коюп отуруп эле ошол жерден деле иштеп, мисалы $40,000 айлык алып койгон балдарды мен билем да. 2 ай 3 ай делечи. Мисалы Япониядан заказ келет, бир кайсы бир программа мону жасап берчи деп, анан 3 бала бөлүп, мисалы 2 айда 3 бала ошо $40,000 иштеп коюп атат да. Ал заказын аткарып берипчи. Сен ошончо $40,000 бул азыр айтканда бул канча? 4 миллион сомбу? 4 миллион сомду мындай айылда картошка эгип канча гектар жерди эгип, рисктери менен, комбайндар менен кантип табасың да, мисалы. Ошого окшогон нерселерди мамлекет азыр айта албайт да, сен башынан эле бул жакшы бул депчи. Бул азыр дүйнөнүн талабы эмне болот, ошого жараша өзгөрүшү мүмкүн да. Бирок ошол эле учурда негизи мындай универсалдуу модадан да калбаган, дайыма муктаждыгы бар болгон кесиптер бар, мисалы. Бул адам курсак ачат любой адамдан. Ким болбосун кийингиси келет. Мисалы, кийимге тиешелүү, тамакка тиешелүү бизнес, билимге байланыштуу бизнес бул эч качан мындай өлбөй турган нерсе да. Себеби дегенде сен самсаны жап, пышыр, нанды жап, дайым сени жейм деп, чай ичем деп келет адамчы, курсак ачат. Бул 6 сааттан кийин любой адам келет. Ошон үчүн мындай ушуга байланыштуу бирок бир кесипти аябай мастери болуу маанилүү да, мисалы бизде. Бирок бизде кыргыз коомунда реалдуулугунда тилекке каршы бул мисалы жумуштар так бөлүнбөгөн үчүн мындай учурлар бар. Мындай карайт дагы, деп элдин баары машина сатканга өтөт. Машинеден жакшы кирешип отур. Анан ойлойт дагы, газ ГБО койгон арзан экен деп, анан кирешеси бар экен деп бирөө ачса баардыгы ошол жерге келет. Анан картошканын баасы кымбат болуп атыптыр деп баардыгы картошкага өтөт да. Биз мындай өтө эле универсалдуубуз, бирок бир кесипти, бир иштин майын чыгара алган ишибиз жок болуп калып атат. Мисалы Жапанда бир бычакты 600 жылдан бери бир үй бүлө жасайт, мисалы. Анын бир бычагы жасаса, бир бычагы $2,000 чейин турат да, мисалычы. Ошол сыяктуу дүйнөнүн кайсы өлкөсүнө барып туруп эле мынтип көрсөтсөң деп суктанып, сага муктаждык боло турган товар болсо, сен ошол жактан универсал мындай өмүр бою ошондон кыйын болуп кетсең де болот. Мисалы өзбектерде бул бар, туурабы? Навайчы болуп, мисалы нан жапмай, самсы бышырмай,
же палоо бышырмай Ташкенттин мисалы салттарын алсаң, ошол сыяктуу биз буну негизи анализдеп, өзү ата эне дагы мындай карап, балдарга жөндөмүнө жараша кылган эле жакшы го. Мисалы жөндөмү жок башка нерсени каалап атканга аны алып келип туруп айтиге кошуп койсоң же палоочун айтиге жөндөмдүүнү бул жака алып келсең болбой калат да, ал өзү тандаш керек да. Түшүнүктүү. Ошончо улап кетейинчи. Мен ошол билим тармагында ошо иштеп келе жатпайбызбы? Себеп дегенде биз көйгөйлөр бар да ошого байланыштуу. Биз советтер плановый экономика эмес, советтер союзубуз эмес. Бирок мамлекеттин өзүнүн бир мамлекетте талап кылынган кээ бир адистиктер бар. Ошолорду камсыздаш керек. Аны ага айтып кеткенде, о жерде даже ошондой эмелерди, бюджеттик орундарды берип атат, бирок келбей атат ал жерлергечи. Мисалы ошол эле мугалимдерди алалы. Мен жана айтып кеттим, агроном, тиги ветеринарларды, аларга да барбайт да. Себеп дегенде баягы престижный эмес да, авторитеттүү эмес. Жана ошондой эле мугалимдер, мугалимдерсиз жашоо мүмкүн эмес да, керек. Демек бул ошо мамлекеттик саясат ушул багытта, ошо мүмкүн болушунча ошолорду кызыкта турган жана шарттарды түзүп берүүгө аракет кылыш керек ушул жерде. Анан биз ушул көйгөй боюнча көп сүйлөшкөнбүз да. Бул деген бир гана ошол жанакы айлыкка байланыштуу эмес экен. Бизде мисалы айлыкты канча көтөрсөң, $1000 кылып койсоң деле баары мугалимге аз киши барат да. Себеп дегенде эмгек оор өзү. Балдар менен иштеш. Азыр көбүнчөсү жаштар иштегиси келбейт. Иштебей туруп эле жакшы жашасам, жакшы мааяны алсам, аны жыргап эле жүрсөм, сонун машина тээп алып эле депчи. А оңой жашоо деген андай болбойт. Ал деген жомокто эле же болбосо кинодо эле болушу мүмкүн. Эгерде чындык реалдуу жашоого түшө турган болсоң, анда териңди төгүп аракет кылып иштеш керексиң да, ошондо анан табасың акча. Ошол өзүңдүн баягы териң менен, аракетиң менен, күчүң менен, пешене териң менен тапкан акча ошол эме болот да. Ошол даамдуу, жугумдуу, ошол берекелүү болот. Мен эмнеге муну айтып атам? Себеп дегенде бизде Катар мамлекети менен бир ошондо министрлик делегация менен министр башында болчу Канат Желилович ошондо барганбыз. Аяктан да ушул көйгөйдү көтөргөндө алар деле айткан. Биздин айлыгыбыз салыштырмалуу эми сурап көр да, силердикине караганда бир топ жогору дейт. Бирок бизде деле ошол көйгөй дейт да, келбейт дейт. Бизге деле ошол эмелерге, мугалимдик кесиптерге балдар келбейт, тапшырбайт дейт. Ушул жерде ата энелер менен мугалимдердин ролу канчалык? Анткени бизде мурда эми ошо мугалимдерге таасирленип, мисалы ата эненин бир багытына таасирленип мугалим болгон учурлар болгон да. Ооба, ошолордун ролу, ата эненин ролу да азыр бүгүнкү күндө деген мындайча айтканда төмөндөп кетпедиби, же болбосо жок болуп кетти да. Жана ошондой эле мугалимдердин ролу. Ата эне боло турган болсо мектепке жөнөттү, болду, ошо менен баладан кутулду да, мындайча айтканда милдетин. А өзү ата энелик жана тарбия процесси, ал бардыгы тең мугалим, бул жерде мектеп, администрация, көчө, үй, ата эне негизги болуп туруп, анан чогулуп туруп ошол комплексно анан бала жана ошол жерден жанакы ар тараптуу өнүккөн бир инсан, личность болуп чыгат да. А бизде бүгүнкү күндө ата энелер өзүнүн функциясын аткарбай эле да. Ошондуктан алар да биринчиден өзүлөрү да ошого даяр болуп, өзүлөрү да билим алып, ар дайым окуп, өзүн өнүктүрүп, балага эң биринчи ата эне өрнөк болуш керек. Үлгү болуш керек. Ошол анан мугалим да үлгү болуш керек. Ошолорду көрүп туруп, анан мен да ушундай мугалим болсом, анан алардын баягы авторитетин көтөрүш керек коомдочу. Коомдо ошолордун авторитетин көтөрүш керек. Мугалимдин эмесин дайыма даңктап, даназалап көтөрүп турса, ошондо анан мен да ушундай болсом дейт да. А болбосо мугалимди жанакы чаап, урушуп, анан аларды тилдеп сөгүп атып, басмарлай турган болсо, эч ким мугалим болгусу келбейт да. Тем более анын айлыгы албаса. Агай, акыркы учурда бизде айтылып калбадыбы, могу кесиптик билим берүүгө такыр эле балдар барбай калды, азайып кетти. Азыр абал кандай? Таптакыр эле жок деген мен каршымын. Бизде азыр билесиңер, жогорку окуу жайында 231 000 бала окуйт. Кесиптик орто билим берүүдө 90 000ден ашыгыраак окуйт. Тиги башталгыч кесипте где-то 30 000ден ашык бала окуйт. Бул таптакыр эле барбайт деген жок. Анан ошолордун баардыгы эле жумушка орношту дегенден алысыбыз, бирок жумуш менен баардыгы камсыздалганга аракет кылышат. Себеби азыр биз окуучулардын астында дагы милдеттеме койгонбуз. Ар бир ошол баягы сапаттуу бөлүм деген деп коет, ошол жумуш берүүчүлөр менен балдардын ошол 3 жылга чейин аркасынан ошолор кандай ишке кирдиби, ишке кирбеди, ошо өзүнүн иши менен иштеп атпайбы деген атайын бөлүмдөр да ачылган ар бир окуу жайында. Ошол бир адамдарга да жүктөлгөн, кээ бирлеринде эгер штаттык неме болсо, бул боюнча дагы иштеп атабыз. Биз мына азыр Алмаз мырза айтып, мен Сейтек айтып атпайбы, Сейтек мырза тиги
Биз мугалимдерди азыр билесиңер, кабинет министрлиги менен президент өзү чоң маселе коюп азыр ошону көтөргөн алдында турат. Чоң бул маселени баягы айтып кетти эле, бир ошо мугалимдин аркасында мен турмушка чыгам дегендей кылып ушу сөз болуп атат. Азыр ошондой деңизелге жеткизели дегендей болуп, мына азыр буюрса 1 апрелден баштап мугалимдердин немеси көбөйөт деп атабыз. Мугалим багытында окуган студенттердин стипендиясы да көбөйөт деп атабыз. Алардын дагы немелерин баягы барбит этебиз. Буюрса бул жагынан өкмөт иштеп атат, министрлик да иш кылып атат. Анан мен таптакыр эле баягы кесипке барбайт, кесипке неме кылган деп атат. Бирок баягы биз керектүү болгон, мисалы үчүн азыр айтып кетпедик, ошо мугалимдерге, мына тоо кен иштегендерге, ширетүүчүлөргө, анан айрыкча биз агрардык мамлекет болгон үчүн мен өзүм иштеп жүргөм, баягы бюджеттерди бөлүштүргөндө ветеринария, агрономия деген адистерге балдар барбай калды, такыр эле барбай калды. Бул эми бул жагынан дагы кызыктыруу жагынан мугалимдерди неме кылгандай биз көтөрүшүбүз керек. Бул мамлекеттик саясат болуш керек. Себеби мамлекеттик саясат болуш үчүн биз Сейтек мырза айткандай бала бакчадан баштап үйрөтүш керек. Баягы биз ошол өндүрүшкө баягы бала бакчадан апарып жетелеп, мына могул жерде тийгет, могул жерде ширетет, могул жерде тоок өндүрөт, же болбосо жерде уй сайыт дегендейге чейин балдарды апарышыбыз керек. Балдарды биз ошо жаныбарлар менен жакшы жерлерге, жакшы иштерге алып барбасак болбойт. Ошон үчүн билим берүүнүн саясаты азыр кесипке багыт берүү боюнча ушу бала бакчадан баштап биз ар бир немеге, мен өзүм дайым айтып келем, мектепте атайын бул предмет баягы тандоо мектеп деп коет да, тандоо эмес, ар бир ушу милдеттүү бир кирсе сабак, ошону программа түзүп, ар бир 7-класста башка бир кичинекей түшүндүрүп, 10-класста башка түшүндүрүп берип, балдарды ар бир жерге апарышыбыз керек да, өндүрүшкө. Азыркы министр болгонго чейин айтып жүрдү эле да, ушул буюрса ушуну менен иш алып барабыз. Жогорку класстарда ошол кесиптик билим берүү боюнчачы 9-11-класстарда ошол багыттап билим берүү. Мен жогоруда айтып кетпедимби да, биз министрдин азыр тапшырмасы мектеп тармагындагы билимди мектеп берсин, кесипке багыт берүү боюнча кесипке лицейлер, анан колледждер берсин, вуздар берсин деп атпайбыз. Ошон үчүн биз азыр ошол жагынан чоң бир программа иштеп, буюрса бул жагынан баягы мектептеги бүткөн балдар аттестаты менен кошо сертификат ала тургандай бир программа иштеп чыккан атабыз. Жанагы кесиптик лицейлер, колледждер ошолордун багыты бурулдубу азыркы заман талабына жараша? Буюрса бардыгы жакшы, азыр заманбап, буюрса ошол азыркы немелер боюнча биз бардыгы эле жаман, бардыгы эле эски дештен айрыкча мына баягы тамак аш жагынан, IT технология жагынан, анан кийин мына чач кыркуу жагынан, анан азыр бул жагынан биздин баягы өнөктөштөр менен иштеп, биз жабдуулардын баарын жаңыртып атабыз. Буюрса бул жагынан жакшы эле кадам болуп атат деп атабыз. Бирок бардыгы эле тегиз дегенимге мен каршы. Сейтек мырза, убактыбыз азайып баратат. Жыйынтыктоочу сөзүңүз болсун. Ошол эле ата-энелерге, бүтүрүүчүлөргө кеңешиңиз. Ошо баягы эле жогоруда айтып кеткен 3 нерсеге көңүл бурат элем да, балдардын бардыгына, ата-энелерге. Колдон келсе, балаңыз футболист болобу, келечекте дзюдоист болобу, тракторист болобу, же космонавт болобу, химик болобу, кайсы болбосун, баягыда айтып кеткен универсалдуу касиет бар дедим да, баягы илгери кыргыздын балдары ким болбосун баары ат мине алчу эле го. Анан эч ким ат мине алам деп мактанч эмес, бул кадимки нерсе болчу да. Ошол сыяктуу ар бир бала 11-классты бүтүп атканда инглиз тилди суудай сүйлөбөсө дагы мындай булганып калган суудай сүйлөй алыш керек, жок дегендечи, жарым болсо дагычы. Себеби дегенде инглиз тили аркылуу бүт дүйнөнү тааныганга, дүйнөдөгү менмин деген университеттерге окуганга, чет өлкөдөн өзү каалаган нерсени үйрөнүп келгенге көп мүмкүнчүлүк ачат. Бул биринчиси. TOEFL-га азыр балдарыңарга мүмкүн болсунча азыр кичинесинен эле ушул айына 4000-5000 сом бөлүп TOEFL-га бардыргыла деп айтат элем да, сөзсүзчү. Булчу мен өзүм башыман өткөн да, мен чет өлкөдө өзүм уктум го. Экинчиси бул критикалык ой жүгүртүүсүн өнүктүрүү балдардынчы. Критическое мышление деген бул сынчыл, бул сын айтуу эмес, сынчыл болуу. Мындай анализдеп үйрөнүү деген нерсе да. Үчүнчүсү бул эмоционалдык интеллект деген нерсе. Бул баягыда жогоруда айтып кеткендей, көп адамдар бар, физиканы, химияны, экзамендерди 5 алат, бирок адамдар менен сүйлөшө албайт. Тегерегиндегилер менен сүйлөшө албайт, урушуп кетет. Ушул жерден бир суроо бергим келет. Кечиресиз. Бизде акыркы учурда ушу диплом маселеси көп көтөрүлүп атпайбы? Дипломдун зарылдыгы барбы, жокпу деген? Диплом эми кандай десем, депутаттарга кереги жок деп ойлойм да, булар саясатчыларгачы. Ал эми кесипке байланыштуу болсо, мисалы, бул эми ар бир уюм өзү тандайт да, буның үчүн бизге диплому керек деп
талап кылган менчиги ушкана болсо мен айта албайм аларгачы. Ошон үчүн бул сөзсүз эле эмес го деп ойлойм негизгисичи. Алмаз мырза, жыйынтыктоочу. Мен диплом боюнча айтат элем. Дипломду баягы диплом үчүн эле окубашы керек. Диплом деген бул баягы жыйынтыктоочу эле бир документ катары да. Өзүн бул баланча окуу жайды билди дегенчи. Анан бирок бул менин жеке оюм эми саясатчылар эгерде жогорку диплом, жогорку деңгээл жок боло турган болсо, анда аякта аларга орун да жок деп коймокмун да. Өзүмдүн оюм эмени кесипти тандоодо университетти да тандаш керек, окуу жайды да. Ошо кайсы окуу жайдын өзүнүн эмеси деңгээли ушул балдарын жумуш менен камсыздоо боюнча эгерде жогору боло турган болсо, демек алардын ошо балдардын окутуудагы сапаты жогору болот да. Ошону да эске алсын. Анан эч нерседен коркпой, балдар өзлөрү даярданып тапшыра бериш керек. Тапшыра бериш керек. Азыркы күндө мүмкүнчүлүктөр абдан көп кесиптерде улам алмашып турат. Бир эмес, бир нече кесипти да алса болот. Ошондуктан кайсы кесипте болбосун, тапшырып окуй турган болсо, билим ала турган болсо, өзүнүн жанын багып кетет. Мен айтайын дегеним баягы диплом жок болсо деле жогоруда Сейтек мырза айткандай тил билсе, мүмкүн техниканын тилин билсе, баягы өзүнө жаккан ишти жасап кете бергенге мүмкүнчүлүк бар болуш керек да, эми азыр ааламдаштуу доорунда. Урматтуу коноктор, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип калды. Сиздерге убактыңыздарды бөлүп, ушул талкууга катышып бергендигиңиздер үчүн дагы бир ирет ыраазычылык билдирем. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушун менен Ачык Айкын программасын жыйынтыктайбыз. Мен Каныкей Бозгунова алып бардым. Саламатта туруңуз.